патшалык немелери да бар. Тоголору. Тоголору. Мунаны билбейм эмне экен. Канчанчы кылымга тандык экен? Булар мынау памяталы кылганда где-то 10 вектерге барат булар. 10-чу кылымгабы? Талык маалымат углеродун анализ берет. Бул ременден техмат болот, техмат деп коет. Мына нерселер силерде жок экен, сүрөттөрүндө бар экен, мен атай алып кетермин. Булар накладка, жыл булар немендики. Так, мына басмайыл немелердин немесинде экен, а? ювелиркалар бутеле. Мына баягы сандыктын оозу, күлүч сала турган жери. Бул дагы. Бул аттыкы. Мына неменики жана силерде жок. Так, мына печати бар перстен. Перстен. Печать бар. Шакек. Мөөрү менен экен. Мына монета улуу моголдордун монетасы Шахрух экинин немеси. Моголу. Булар боюнча маалыматты берип коеюн. Ювелиркалар. Азыр кандай кылып тазалаштын жолун айтам. Мына каш тергич. Илгерки. Байлап. Ошо маалда эле бар экен да. Бул баягы топчу. Караханецкий. Сизге берем да. 2 штук не болуп кетпес. Мына китайский монеталар. Азыр периодун айтып берем. Бул Аксу шаарынын монетасы. Аксу шаарынын? Кытайда, Восточный Туркестанда, мына Кашкарда Аксу деген шаар бар. Ошол жерде куюлган монеталар. Булар бастырылган, зарба урулган эмес, куюлган булар. Мына Пекинский монетный двор деп коет. Мына эмблема ошого таандык. Кайсы доллар примерно? Булар 19-кылымда Цин империясынын буюндары. Это битта ювелирка калып кетиптир. Так, бул бизде Сун империясынын тыйыны. Сун империясы? Кытайдын Сун деген империясы. Мына караханецкий монеталар. Караханит мезгилиндеги тыйындар экен, а? Буларды дирхам деп коет. Кара дирхам, черный дирхам. Мыналар фелистер. Булар жукалы болгон экен да? Булар разновидностьтары көп. Мыналда Караханецкий монетный двор узган. Биздин өзгөн. Бул дагы өзгөн. Мыналар Ходжен шаарында подсеребряный черный дирхам деп коет. Бул закат Караханецкого государства. Эң акыркылары. Мыналар фелистер. Мынал Фергана монетный двор. Булар дагы ушул типтер. Так, булардын астына сөзсүз ичинде неме менен жазсаңыз керек экен. Атайын неме экспонатка неме даярдатып атам. Бул да фелис. Мынал үчөө бир доордун эле тыйындары. Ошо закатта уже караханеттер деген монголдор уже басып алгандай кылып аткан маалы. Буну канча жылдан бери чогултуп жүрөсүз? Ой, буну мен атам өзү чогултуп аткан. Так, мыналдагы Сун империясынын Цинский империя, так, мне императорский печатьты окуганда Цянлунг деген император болгон, ошонун убагында чыккан. Тыйын, а? Тыйын. Цянлунг номиналы 1 кеш, монетный двор, так, азыр. Монетный двор Пекин экен бул дагы. Пекинский монетный двор, бул караханиттер. Караханит, периодтан бөлүп коем, поздний, ранний кылып. Так, булар дагы. Караханит ба? Караханит. Азыр барабыз. Бул Тимурид. Бул Кокон хандыгы. Ошо Кокон хандыгы. Азыр. Бул да Кокон хандыгы. Өтө неме болгон экен, а? Кичине болгон. Караханецкий. Шуну менен сода жүргүзүшкөн экен, Тимурид. Бирок калың экен. Калың экен, а? Мына Бул не материал, не? Жез ба? Мына дагы мына Малахандын убагында. Малахан. Неме Алымбек Таткан менен жылдары, замандары правлениясы бир адам эмес. Малахан. Мына Худаяр хандын анонимный пул деп коет, пулу. Мына Жаницкий период, жаниттерге таандык. Жаницкий период. Бул да жаниттер. Бул Тимур,
Бул монета гератский монета. Буну изилдеген адамдар өтө аз. Кыргызстанда бир эле мен эле изилдейм муну. Кызык кезинде. Бул мынау Кокон хандыгынын аталыгынын тыйыны. Кашкарда Якупбек аталык деген болгон. Ошонун тыйыны. 1800 канча 90 деп эле ушундай келет. Так, Тимуриттер булар основной. Бул Жанит, Караханит, Тимурит. Бул да Гератовский. Бул да Герат. Бул Тимурит. Герат дегенде ошо Афганистандагы. Афганистандын Герат шаары. Булар правлениясын айтып коеюн. Мынау монета өтө сейрек кездешет Кыргызстандын түштүгүндө. Бул мынау монета. Определениясы неме тахириттер деген болгон. Тахириттерге таандык. Тахириттер ол кайсы тарап? Булар Иранбы? халифат. Иранбы? Халифат жок, халифат Аравия. Аравия. Халифатка таандык монеталар. Булар Караханит, май болсо майлап койсоңор сону көрүнүп калат. Ооба, май. Чаңга тиреп. Так, бул Жанетовский период. Булар Тимурлар, Караханит, Фелстер. Мына Кокон хандыгына таандык. Ушулар. Малахан. Мынау Темирландын эң пасттагы номиналдагы тыйыны. Амир Темирдин ми? Амир Темир эң пас номиналы. Бир тыйыны мындай жеткенде. Булар Караханит, Фельс, Герат. Биздин аймакта Гераттар көп, ушул Афганистандан көп каттуу болгон, ошон үчүн ушул монеталардын ары-бери болгону табылып калат элдердин арасынан. Бул Шейбанит, единственный Шейбанит экенсилерде. Мына монета Тимурландын монетасы болот. Самаркандта курулган зарба. Мына 3 кольцо, бул Темирландын родовой тамгасы болот. Баркас деген урунун родовой тамгасы. Мына тоже Фельс. Вот Тюргешский каганаттын монетасы. Тюргештерге таандык. Так, мына анонимный Кудайархан экинчи правление. Кудайархан немеге кететкен, бул да Кокон хандыгына кететкен, Кудайархан. Так, Караханит. Так, бул Матчикан. Матчикан бар Тимуридовский монета. Так, бул Герат. Шейбанит экинчиси. Кокон хандыгы. Бул да Кокон хандыгы. 1280-жылкы время правления ким экен азыр память не тот. Бул да ошол периодко таандык. Ювелирка. Фельс. Тунукчагын коюп неме кыласыздар, Так, бул бизде Шейбанит. И самый конечный бул дагы анонимный Хукант. Бир эле неме номер турат азыр. 1200 эле болуп турат, башкалар окулбай атат. 1200-жылкы тыйын экен да? Жок. Дальшысы бар, немеси кирбей калганда, зарба урулбай калган. 1280 болуп калышы мүмкүн, бирок типи, сүрөттөлүшү, атрибуциясы немеге. Кудайархандын анонимныйларына окшошуп кетет. Кудайархандын. Ушул монеталар. Чок. Буларды майлап баягындай неме жасатып атам, ошого салам мыналарды. Буларды бир айран сыяктуу нерсе менен түртүп неме кылабыз? Жок, айранга кереги жок. Кереги жок да? Эмне дегенде айран бул мына археологический слой немесин неме алып коет, эмнеде патина деп коет. Ооба. Патинасын шылып салат дагы, тыйын тарыхый дагы мындай баалуулугун Жоготуп коет, Жөлө майлап эле коюп. Майлап эле коюп, чагын арчып, уч алиги неме сууга жаңгырдын суусу бар го. Ошого жаңгырдын суусуна ошондой жолуп неме болуш керек.
пластмассовый жолуктан түшкөн сууга жууш керек. Дистирленген суу. Дистирленген суу менен жууш керек. Ошондо мынанын көп Жазуулар чыгат, кирбери. Салып коюп деле 2-3 күндө бирден алып, майда алиги средний жесткостагы щеткалар болсо бир сыйра арчыса, мынтип тунуп чыгып калат. Бул реставрациядан өткөн тыйындар, будан дальше уже никак. Болбой калат. Бул да бардыгы дистирленген суу менен жуулган. Атайын экспонатка неме думпучка жасатып ошого коем. Анан жазып, жазууларын ошого жардам бересиң. Мен берем, мына сайттарды көрсөтөм, өзүңөр отуруп окшоштуруп эле таап аласыздар. Какой период кандай неме кылынган. Мына жерде эң тахирийлердин эң ушул монетасы ушул жерде ноу-хау болуп турат. Бул биздин аймакта деле жок, мен буну сатып алгам, просто берип атам. Мен 2-3 алдым эле, муну берем. Рахмат сизге. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштырып Менин коесузбу? атым Тынчылык, фамилиям Алиев. Немеде тураса, Терек. Теректе турам. Бул алиги безвозмездный немеге помощь болуп атат. Канча жылдан бери ушу менен кызыгып атасыз? Бул мен өзүм эс тарткандан бери эле ушундай Чогултасыз. Жакшы. Кудай буйруса Терек айылына үй музейин ачабыз деп турушаттылар, айыл өкмөт менен биргеликте. Экспонаттарды өткөндө көрүп калдым эле, ошодон бизге дагы музейге жардам бердип, ал музейге жардам иретинде алып келипсиз. Сизге чоң рахмат. Сизде дагы көппү ал жакта? Бизде өзүбүзгө ылайыктуу гана бар, алды. Өткөндө биякта кичине неме болду эле, ошол жерге алып келип кыйла элдерге көрсөтүп кеткенбиз. Жакшы. Бул эми ошо биздин аймактын тарыхынын чагылдырган тыйындар, мына основной эле Терек айылынан табылган тыйындар. Бирөө үй салып атат, бирөө сел менен агып түшүп калып атат, ошондо табылган тыйындар. Теректер илгери бай болгон окшойт. Жок, Немелер болгонбу? Тарыхый аймак болгон. Тарыхый аймак болбосо Сода неме көп болсо керек да. Улуу кербен жибек жолу ошол жерде, кербендер ошол жерде токтоп, оазис болгон, ашуулардын алдында, улуу ашуулардын алдында. Ошол жерде эс алып, кээ бир кербендер бир айга чейин жол күтүп туруп калган убак болот, ошолордон түшүп калган, неме болуп калган неме. Буюмдар. Нада неме экен, печать экен, Печать. Печать экен, Неме, бул узор эле. Мына печать бул неме деп окулат да, булчу арабский алфавит булчу. Бирок ыкма, жазуу ыкмасы куфи деп коет. Буну биздин молдолор окуй албайт. Себеби аракети жок болгон. Анан буну только окуса носитель языка арабтар гана окуйт. Бул дагы арабча жазылып калышы мүмкүн, бирок айтылышы бүт персия сөз болуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде биздин ошол убактагы кылымдар ошол кылымдарда основной элдер перс тилинде сүйлөшкөн. Ошол убактан эгер окутам десеңер, только ошо персидский носитель языка обязательно. Жазылышы арабча, бирок окулушу баягы сөзү ошол жерде айтылган сөз персия болуп калышы мүмкүн да. Буну мен аягына чыгып окуткан жокмун, ошол основной буну биз алганда, табылганда бунун состояниясы начар болот. Анан өтө неме кылдат тазалабайбыз, эмне дегенде тупурагы, наркы белгиси кошо турганы тарыхый баалуу болот да. Чоң.